Вице-премьер-министр Аида Исмаилова волонтердук кыймылдын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Жолугушуунун катышуучулары мамлекеттик органдар тарабынан көмөк көрсөтүүнү талап кылган көйгөйлөр тууралуу, аймактардагы волонтерлордун ишин координациялоо зарылдыгы, кол борборго техникалык колдоо көрсөтүү, бизнес коомчулук менен рентгенологиялык диагностика тейлөөлөрүнүн жеткиликтүүлүгүн талкуулоо, алыскы райондорду дары-дармек каражаттары менен камсыздоо, калкты эпидемияга каршы чараларды сактоо зарылдыгы тууралуу кеңири маалымдоо тууралуу айтышты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана волонтердук уюмдардын COVID-19 каршы күрөштө мындан ары карай биргелешип иш алып баруу чечими кабыл алынды. Россиянын мамлекеттик думасынын депутаттары аралыктан иштөөнүн ченемдерин кайра карап чыгуу жана кеңсе менен дистанттык ишти айкалыштыруу мүмкүнчүлүгүн караган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алышты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Документти палатанын төрагасы Вячеслав Володин, Федерация кеңешинин спикери Валентина Матвиенко жана депутаттар менен сенаторлорго тааныштырышкан. Мыйзам 3 негизги түшүнүктө киргизүүнү сунуштайт: дистанттык, убактылуу дистанттык жана айкалыштырылган жумуш. Экинчи режимде жумуш берүүчүнүн көзөмөлүндө туруктуу жумуш ордунан тышкары дагы эмгек келишиминин негизинде башка жакта убактылуу иштөө мүмкүнчүлүгү каралган. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргызстанга $60 миллион каражат бөлөт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Сооронбай Жээнбеков 18 июнда жогорку кеңеш кабыл алган региондук экономикалык өнүктүрүү долбоорун каржылоо боюнча макулдашууну ратификациялады. Бул каражат Ош облусунун жана Ош шаарынын туризм жана айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жумшалат. Бериле точуу каражаттын жарымы $30 миллион грант түрүндө деп айтылат. Кредитти төлөө мөөнөтү 2020 жылдын 15 апрелинде башталып, 2057 жылдын 15 октябрында аяктайт. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 18.171 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 581 учур катталган. Ал эми 58 бейтап илдеттен айыгып, ооруканадан чыгарылса, 3 бейтап каза болгон. Өлкөдө коронавирустан 9521 адам айыккан. Ал эми коронавирус жуктурган 94 бейтап каза болгон. 8554 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Алардын 101 абалы оор болсо, 32-синики өтө оор. Ош облусуна караштуу Алай районунун Гүлчү айылында Алымбек Датка көчөсүндө турак үйдө өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, телсиз жоодон үйдүн 16 чарчы метр бөлмөсү жана үй буюмдары күйгөн. Өрттүн кесепетинен 1991 жылы туулган үй ээси колунан күйүк алган. Абалы туруктуу. Учурда өрттүн себеби такталууда. Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун Борбору Кызыл Суу айылында азык-түлүк саткан дүкөндөн өрт чыкты. Кырсык болгон жерде тартылган видео Короче Telegram каналына жүктөлдү. Кадрлардан өрт өчүрүүчүлөргө жергиликтүү тургундар жардам берип жатканын көрүүгө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы өрт өчүрүүчүлөр жерине саат 5:42 барган айтышты. Жарым сааттан кийин өрт чектөөгө алынган, бирок толугу менен өчүрүлүшү боюнча айтылган жок. Эки өрт өчүрүүчү автоунаа иштеген. Чаткал районунун Канышкый айылындагы Арпа Токтоо аймагында 15 июлда 61 жаштагы эркек киши дайынсыз жоголгон. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, дайынсыз жоголгон эркек киши тууралуу маалымат 102 кызматына 19 июлда келип түшкөн. Куткаруучулар 21 июлда милиция кызматкерлери жана 35 жергиликтүү тургун менен издөө иштерин жүргүзгөн. Жыйынтыгында адамдын сөөгү Чаткал дарыясынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Жалал-Абадтын Тогуз-Тороо районунда 41 жаштагы Кытай жараны изделип жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолун куруп жаткан China Road компаниясынын жумушчусу Тогуз-Тороо районунда 6 июль күнү дайынсыз жоголгон. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрликтин райондук бөлүмүнө бул тууралуу кабар 10 июль күнү түшкөн. Учурда жоголгон чет элдикти райондук бөлүмдөн 5 куткаруучусу издеп жатат. Министрлик куткаруучулар түндө Казарман айылында түнөп, бүгүн издөө иштерин улантканын кошумчалады. Билим берүү жана эли министрлиги секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында Кыргызстандын бардык облустарында алдыңкы тажрыйба борборлорун ачты. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы маалымдады.
Маалыматка ылайык алдыңкы тажрыйба борборлору компетенттүүлүк мамиледеги жаңы окуу программаларын апробациялоо жана ишкердик көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн орто кесиптик билим берүү системасында пилоттук аянтчалар болуп саналат. Жумуш ордунда окутууну ишке киргизүүнүн жардамы менен бүтүрүүчүлөр жөн гана теориялык билимдерди албастан, ошондой эле жабдууларда практикалык көндүмдөрдү иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бул ишке орношууга өбөлгө түзөт. Дүйнөдө коронавируска каршы эмдөө 2021 жылдын ортолорунда башталышы мүмкүн. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директорунун орун басары билдирди. Вакцинанын массалык өндүрүшү аяктагандан кийин 2021 жылдын ортосунда эмдөөгө киришсе болот деген ал. Анын айтымында учурда 20 вакцина клиникалык сыноолор баскычында турат. Ошон үчүн алардын кээ бирлери жарактуу болот деп үмүт артып жатабыз деди. Ал белгилегендей, клиникалык сыноолордун алгачкы жыйынтыктары 2021 жылдын башында чыгаары белгилүү болду. Бүгүн 22 июлда Кыргызстанга Түркиядан 341 кыргыз жаран учуп келди. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Биздин жарандар Turkish Airlines авиакомпаниясынын Стамбул-Бишкек-Стамбул багыты боюнча Кыргызстандан Түркиядан Кыргызстандын жарандарын алып чыгуу үчүн уюштурулган чартердик каттам менен келишти деп айтылат маалыматта. Бул каттам Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун жетишилген макулдашууларынын негизинде ишке ашырылган. Бишкекте бүгүндөн тарта бардык соода түйүндөрдүн жана супермаркеттердин иштөөсү саат 21:00 чейин узартылды. Бул тууралуу шаардык мэрия билдирди. Билдирүүгө ылайык тиешелүү буйрукка шаар мэри Азиз Сурахматов кол койгон. 100 чарчы метрден ашык аянтты камтыган супермаркеттери, соода борборлор, үй комплекстер жана соода түйүндөрү күн сайын саат 7:00 кечки саат 21:00 чейин иштейт. Соода борборлорундагы тамактануучу жайлар иштебейт. Кафе, ресторан жана башка коомдук тамактануучу жайлары саат 10:00 кечки саат 20:00 чейин иштейт. Ошол эле учурда тамак ашты үйгө жеткирип берүү кызматы санитардык нормаларды сактоо менен күнү түнү иштей берет деп айтылат маалыматта. Ленин айылында жеке менчик күндүзгү оорукана ачылды. Стационар Алмата көчөсү менен Айлама жолдун кесилишинде жайгашкан. Көчмө оорукана Россиянын өзгөчө кырдаалар министринин адистеринин жардамы менен жүргүзүлгөнү белгиленди. Бергилүү болгондой, оорукана 13 чатырдан турат жана анда 50 керебет орнотулган. Ооруканада кабыл алуу бөлмөсү, ординаттардын кабинети, күтүү залы, жуунуучу жай, даараткана, дарыкана жана видео байкоо камералары бар. Алардын бардыгы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн талаптарына ылайык жайгаштырылган. Ошондой эле аттардын ыңгайлуулугу үчүн мобилдик ооруканада 2 унаа бар. Алар ооруларды алып келүү, кайра жеткирүүгө ылайыкташтырылган. Күндүзгү ооруканада акысыз дары-дармектер, шприцтер, тутумдар, кычкылтек концентраторлору, маскалар, антисептиктер берилет. Аны менен катар стационарда акысыз Wi-Fi колдонууга дагы болот.